айдан кетем деп чыккандар болгон. Аял киши эмоционалдуу болобуз, бирок эч качан мен кетем деген күндө деле мен билчүмүн, бир күн болобу, 2 күн болобу баары бир элдешебиз депчи. Арнасың, бирок мен оюмда эми лампочка үчүн ажырашмак белек деген ой дайыма бар. Адам деген бири-бири менен аябай диалог керек да. Мырзалар деген ушу аялын жакшынакай болуп жүрүшүн каалайт. Ал болсо эркектин эми аялыма айтмак белем деп айта албай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ачык эле айтып бериш керек. Сен сулуу болуп жүр, сен боенуп жүр, сен өзүңдү кара, таза жүр деп айтып койсо аялга катуу тийбейт, наоборот. Менин оюмча аялдын духун көтөрөт го деп ойлойм. Ачык сүйлөшүш керек, ошондо мындай ажырашуулар аз деп ойлойбуз. Топ жүрө берсе, ичиңе толо берет арын ичтер. Кийин бир майда бир нерсе үчүн жарылып кетиши мүмкүнсүң да. Көп учурда эркектер сүйлөшкөндө билбейт. Койчай, ушундагы ушуга да таарынасың, жөнчөй деле мындай игнорго салып коюшат, сүйлөшкүсү келбейт, аны мындай майда көрүп, кыз үчүн ал нерсе майда эмес, ал кыз үчүн бул маанилүү нерсе болушу мүмкүн да. Ошондуктан мырза дагы ошо кичинекей таарынычын дагы уга билиш керек деген ойдомун.